Арлины атындагы эски мектеп жарактан чыгып авариялык абалда. Бирок ошого карабастан билим берүү үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Билим уяда 2 нөмөт менен 240 окуучу окуйт. Биз абдан кубанып, сүйүнүп жатабыз. Буюрса сентябрь айына жумушчулар бүтүп беребиз деп жатышат. Биз сентябрь айына заманбап мектепте биздин окуучулар билим алып калат деп терең ишенип жатабыз, үмүттөнөбүз. 150 окуучуга ылайыкталган мектептин курулушу азыр кызуу жүрүп жатат. Дуалдары тургузулуп, чатыры жабылып бүтүп калды. Курулуштун долбоорунун жалпы наркы 85 миллион сом. Мектептин ичинде бардык оборудованиясы, мектеп окуучуларга керектүү нерсенин баары каралган. Биз ошону бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй шыбак, стеналарды шыбагы жүрүп атат. Буюрса бир 85% бүтүп калды десем туура болот. Жаңы мектепти айыл тургундары кубануу менен күтүүдө. Балдары шарты жок мектепте билим алышат. Спорт сүйүүчүлөр үчүн айылда спорт залда болгон эмес. Класстары тар, жамгырда чатырынан суу агат. Ушу мектебибиз эски, бул салынганына жарым кылымдан ашты. Мектебибизде катуу жаан жасап, үстүнөн тамчытамат. Балдарыбыз түштөн кийин кружокторго жиберели десек, класстар жок, балдарыбыз кыйналышат. Актовый залы жок мектепте. Спорт залыбыз жок. Кышында балдар физкультура сабагынан кыйналып келишет. Ушундай жаңы мектеп былтыр башталган. Ушундай салынып атканына заманбап сүйүнүп атабыз. Балдарыбыз ушу жаркыраган мектепте жакшы условиялар менен, азыр жаңы өнүккөн техниканын заманында ошондой условияда, ошондой чоң мектепте окуубуз келет балдарыбыз. Белгилей кетсек, азыр облуста 60тан ашык жерде мектеп, бала бакча, оорукана, маданият үйү, музей, спорт залдар салынууда. Айсана Бактыбекова, Таттыбек Жакунова, ЛТР Скөл облусу.